жашап кайтышкан экен. Бул Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук алака барган сайын илгерилеп, ар тараптуу өнүгүүдө. Мунун алкагында чек аралары чектеш турган Баткен облусу менен коңшу өлкөнүн Ферган облусу соода-экономикалык, маданият, маалымат жана туризм багытында кызматташуу боюнча жол картасын түзүшкөн. Баткен облусунан келген делегациялык топ биринчи күнү Ферган облусундагы бир катар туристтик жайлар жана өндүрүш ишканалары менен таанышты. Азыр болсо Кокон шаарындагы Кудаяр хандын сарайындабыз. Бул Кокон хандыгынын соңку ханы болгон Кудаяр хан тарабынан салдырылган сарай. Бүгүнкү күндө имарат жарым-жартылай сакталып калган. Учурда туристтерди кызыктырган белгилүү жайлардын бири. Bitta asosan bayram bo'lgan, marosim. Shuning uchun maydoni katta bo'lgan. Bitta ikkita qabulxona, bitta mehmonxona joylashgan bo'lgan. Hozir birinchi qabulxonaga kiramiz. Undan oldin qabulxonaning yuqori qismida Өзбекстан тарыхый жайлары улуттук кол өнөрчүлүгү менен кимди болбосун өзүнө тартат. Айтсак, жибектен жасалган ханатлас, атрас кеземелери, баалуу килемдери мындан 100 жыл мурун кандай токулса, азырда өзүнүн уникалдуу технологиясын өзгөртпөй ошол бойдон сакталып келет. Бул килемди 2021-жылы баштаганмын. Килемдин бүтүшүнө дагы 1 жыл бар. Токуу аябай кылдаттыкты талап кылат. Майда иш, бирок кызыктуу. Бул килем абдан баалуу, чет өлкөгө экспорт болот. Туристтерди өзүнө тарткан Ферган облусу Өзбекстандын эң чоң аймактарынын бири. Акыркы жылдары бул жакка Баткенден сапар алган туристтердин катары арбын. Алсак, былтыр эле 100 миңден ашуун адам саякаттап келип кетиптир. Ошол эле маалда Ферганадан Баткенге барган туристтердин да саны көп. Фергана облусу менен Баткендин ортосундагы географиялык жакындык саякатчылар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, ар тараптуу кызматташтыкка жол ачты. 2024-жылы эле Өзбекстанга Кыргызстандан 123 миңден ашуун адам келген. Алардын жарымы ден соолук туризми менен келип, санаторийлерде эс алып кайтышат. Мунун натыйжасында бизде жаңы санаторийлер ачылып жатат. Туристтик жайларды кыдырып көргөн соң Баткенден барган ММК өкүлдөрү коңшу облустун маалымат каражаттарынын иши менен таанышты. Анын алкагында УТРК Баткен телеканалы менен Ферган облусунун Рухсор телерадио компаниясынын ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Тараптар кыргыз-өзбек элинин кылым карыткан кошуналык жакын мамилесин, достугун чыңдоо жана Баткен, Ферган облустарынын ар тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган биргелешкен материалдарды даярдоо боюнча макулдашты. Мингүл Көчөрова, Бексултан Гайратбек уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Биз Фергана облусу менен Баткен облусунун жолу бир.